Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүнкү сабакка кош келипсиздер. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз негизги маалыматтык базалар боюнча билимибизди дагы бир жолу тереңдетебиздин үстүндө болобуз десем жаңылышпаймын. Анча биздин каналга катталып, лайк басып, комментарийге өз ой пикириңизди жаза кетиңиз. Ошондой эле кесиптештериңиздер менен бул видеону бөлүшүүнү унутпаңыздар. Буга чейин билесиздер, кызгуу май, ат чабыш, аркан тартыш оюндары бизде билим берүүдө жаңы интерактивдүү методдорго айланган десек болот. Ошолордун бири бул Жамболот Калбаев агайыбыздын дагы бир оюн платформасы, негизги багыттык баскыч десем болот. Ошол негизги багыттык баскычты биз бүгүн ошол Жамболот агайыбыз башкача стилде жасап чыкты десек болот. Өзүнүн платформасы ушул Билим Ай платформасын иштеп чыгып, аркан тартыш оюнуна биз өзүбүздүн суроолорду толук кандуу киргизип алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонун жарыялады. Андыктан биз бул нерсени толук кандуу көрсөтүп берүүнүн үстүндө турабыз. Кантип катталабыз жана ошондой эле кантип биз өзүбүздүн суроолорду киргизип ойното алсак болот деген суроолорго жооп беребиз. Ал үчүн биз Google аккаунттарыбыз менен кирип, бул жака издөөчү бөлүккө Билим Ай деп издейбиз. Билим Ай дегенде ушундай болгон Ай билим чыгат. Ошол баардык бөлүктөр чыга берет. Ошонун ичинен мынакей Билим Ай KG деген мынакей мондай иконкасы бар. Оюндар аркылуу билим алуу платформасы дегенди издеп чыгып, ошонун ичине киребиз. Киргенден кийин бизде регистрация сурайт. Регистрацияңызды кантип алабыз ошол боюнча мынакей бул жакта ойноп жатып билим ал деп атат. Ошол жакта мисалга биз кантип башкарабыз, ошондой эле негизги багыттарды кантип ала алабыз деген суроолорго жооп беребиз. Мисалга кызгуу май, ат чабыш дейт, билим аренасы деп издеп баштасаңыздар эле өзү ушундай болгон регистрациялык бөлүккө алып кирет. Ушул жакта эгерде сизге орусча керек болсо орусчаны басасыз, кыргызча керек болсо кыргызчаны басасыз. Ошол жактан кирүү деп турат. Мынакей кирүүнү басып, кош келиңиз деген жака Google аркылуу кирүү дегенди басабыз. Google аркылуу кирүү дегенде эгерде сиздерде аккаунт жок болсо, аккаунт парольду сурайт. Ошол жака сиздер өзүңүздөрдүн пароль аккаунтуңуздарду түзөсүздөр. Бул жака мен өзүм аккаунтумду тандаймын. Аккаунтумду тандагандан кийин бул жака продолжить деп чыгат. Продолжитти басабыз. Баскандан кийин биз автоматтык түрдө регистрация болуп, Билим Ай платформасына кош келдиңиз деп бул жака жазылып турат. Ойноп жатып билим алыңыз. Бул жака катталган колдонуучулардын саны, активдүү оюндар, оюн сценарийлери, мисалга оюн сценарийлерин канча оюн түзүлгөнү бул жакта көрүнүп турат да. И биз ошол жакта жеке кабинет дегенди табабыз. Мынакей жеке кабинетке кирүү дегенди бассаңыздар, ушундай болгон жеке кабинет чыгат. Анан бизге кандай ат чабыш керекпи же аркан тартыш оюну керек болсо, аркан тартыш дегенди башкаруу дегенди басабыз. Башкарууну бастык. Башкарууну баскандан кийин биз өзүбүздүн бөлүктөрүбүздү андан ары улантып кете алабыз да. Башкарууну басабыз. Баскандан кийин мынакей суроо жооп менен же тесттөрү сизге кайсынысы керек? Тексттөрү дегенди басабыз. Оюн түзүү, оюнга катышуу, мисалга суроолор аркан тартыш биткарма түрүндө классикалык режим. Оюнга кошулуу же оюн түзүү дегенди басабыз. Бул жака сиз текстти тандап өзүңүз керектүү маалыматтарды киргизсеңиз болот. Андан сырткары бул жакта тексттерүү менен деп турат. Ошону бассаңыздар ушундай бөлүк ачылат. Андан сырткары бул жака суроо жооп менен дегенди бассаңыздар суроо жооп чыгат. Андан кийин мугалимдер үчүн дегенди сиздер басасыздар. Мугалимдер үчүн басканда аккаунт сурайт. Аккаунт менен кайрадан катталып киришиңиздер керек болот. Эгерде мугалимдер сурай турган болсо ушундай бөлүктөр бар. Эми мунун ачыгын айтайын, лимити бар. Лимит 3 оюнга чейин бул жакта жазылып турат. Андан кийин платный версиясына киргизип коет. Бул жака тандоону бассаңыздар, предмет чыкпаса, жаңы предмет киргизиңиз деген жака сиз өзүңүздүн предметиңизди киргизесиз. Мисалга тарых, география деген сыяктуу. Суроонун текстин жазасыз. Мисалга Кыргызстандын
борбор шаары деп суроо коебуз. И бул жака мен Ош деп жазышым мүмкүн. Токмок, Бишкек. Караңыздар. Бишкек. Каракол деп коем. Биздики туура жооп Бишкек. Бишкекти басабыз да базага сактоону басабыз. Базага сактоону оюн үчүн дагы 2 суроо кошуңуз деп турат. Анда бул жактан предметти кайра тарых деп тандайбыз. Суроонун текстин жазабыз. Сага Кыргызстанда канча район бар дедим. Биринчи вариант бизде 40 деп коелу. 46 деп коеюн. 47 деп коеюн. Анан бул суроо 44. Бизде 44 район бар. Туура жообун 44-тү басабыз. Базага сактоону басабыз. Кайра экинчи суроо түзүлдү. Мынакей 2 суроо деп чыкты. Тандоону басабыз, тарыхты басабыз. Анан бул жака жазсак болот. Мисалга Чети Өгүз районунун борбору деп койдум менчи. Географияга тийиштүү. Мен ар кандай суроо түзүп атам. Бул жака А вариант мисалга Кызыл суу, Кызыл туу, Кызыл өрүк деп коеюн. Өрүк. Ошо окуучуларга маалымат болуш үчүн андан кийин Кызыл арык деп коелу мисалга. Бул жакта Кызыл суу туура жообун белгилейбиз, базага сактоо. Ошентип оюнубузду биз канча суроо болбосо сиздер түзүп кете бересиздер. Түзүп бүткөндөн кийин мынакей оюнду ойнотуу деген бар. Ойнотууну бассаңыз, команданын атын жазсаңыз болот. Мисалга район деп коеюн. Же болбосо 11-чи команда, 10-чу команда атын өзүңүздөр жазасыздар. Оюн убактысы канча мүнөт болуш керек өзүңүздөр тандайсыздар. Оюнду баштоодон кийин бул жакта кадимгидей бачыңыз кандай аркан тартыш оюндарына үмүттөнгөн болсо, мынакей жазасыздар. Мисалы Кыргызстан борбор шаары ар кайсы шаардын өзү болот. Бишкек 44 коелу. Көрдүңүздөрбү? Кызыл суу, Кызыл өрүк. Ар кайсы суроо берилиш керек, ошон үчүн көбүрөөк суроо коюш керек да. Ушул сыяктуу биз оюндарды түзүп алсак болот. Кайра артка барып, билим арканын башкы бетке барсаңыздар, башкы бетти бассак, бизден башкы бетке барат. Анан кабинет дегенди басып алсаңыздар, бул жакта автоматтык түрдө биздин варианттар сакталып тура берет. Эч убакта бул маалыматтарыбыз өчпөйт. Анан жарыштарды сиздер өзүңүздөр ойнотуп турсаңыздар, мынакей ачык оюндар. Бул жакта ачык оюндарда башка предметтин мугалимдер түзгөн оюндар дагы болот. Мисалга бул жакта Арген Азизбек уулу дейт. Ачык оюндар, ачык башка мугалимдер түзүп киргизип койгон. Мисалга химияны басып, ойноону басып туруп, улантып кете берсеңиз болот. Башка бирөөлөр эле башкача түзүлгөн вариант дагы суроо болот. Кайсы металл бөлмө температурасында сууга багуу. Мисалга туура жообун ар кайсысын басып кете берели. Көрдүңүзбү? Ушул сыяктуу оюндар ар түрдүү багыттар менен колдонсоңуздар болот. Эми бул дагы болсо бизге көптөгөн маалыматтарды бере алат деп ишене аламын. Анткени бул жетишкендиктер көптөгөн базалык маалыматтар десем болот. Сиздер өзүңүздөрдүн оюндарды түзүп алып, ойноп кете берсеңиздер болот. Андан кийин кантип киребиз десеңиздер, кайра ошол үйүңүздөрдөн түзүп келген нерсе Билим Ай деп алып, Билим Айды тандап киребиз. Билим Ай тандап киргенден эле бир аз күтөбүз, интернет жакшы болушу керек. Андан кийин сиздерде ушундай болгон бөлүктөр ачылат. Анан ошол аркан тартыш, мынакей аркан тартыш дегенде сиздер буга чейинки маалыматтар ойноп баштоону бассаңыз, сизде ошол өзүнүн базасындагы предметтик базаны сунуштайт. Мисалга Билим Аренасы, бул жерде топторго бөлүү, оюн платформалары,
сүйлөм түзүү, ашык чанда, фокус, ушул сыяктуу маалыматтар камтылган санарип куралдар, мисалга топторго бөлүп туш келди тандоо дөңгөлөгү деп санарип карточка бар. Бул билим ай платформасы абдан кызыктуу платформалардын бири. Интерактивдүү эс тутумду жакшыртуу, түстү тап, тез эсептөө деген аркан тартыш мисалга. Анан кызгумай, ат чабыш деп турат бул жакта көрүп атасыздар. Ошол нерселерди сиздер өзүңүздөрдүн базасынын ичине мынакей киргизип алып колдонсоңуздар болот. Мисалга жеке кабинетке киребиз, кызгумай, аркан тартыш, мисалга мен ат чабыш деп коеюн, башкарууну басабыз, дагы эле ат чабыш мынакей теманы жазасыз. Кыргызстан деп коеюн. Кыйындыгы орточо кыйын. Терүү, бул жака тересиз текстти. Анан кыйындыгы мисалга текстти бул жакта мындай кылабыз. Кыргызстан деп эле коеюн. Түзүүнү басабыз. Бул жака текст киргизишиңиз керек да, мындай узунураак болгон. Түз сүйлөмдөн кем болбогон сүйлөм киргизишиңиз керек. Анан бул жактарда ошол эң негизгиси подписка колдонулушу керек. Ошон үчүн бул жакта кээ бир эмелеринде платный версиялары каралып калган. Ушул сыяктуу аркан тартыш оюнун сиз өзүңүз тандап түзүп алсаңыз болот. Мисалга ачык оюндарды бассаңыздар, сиздерге буга чейинки баардык маалыматтар базага чыгып турат. Тексттерүү менен дегенди бассаңыз сиздин оюндар бар бул жакта. Андан кийин мисалга суроо жооп дегенди бассаңыз, сиздин мурунку түзгөн оюнуңуз дагы эле сакталып турган болот. Ушинтип сиздер өзүңүздөрдүн суроолорду түзүп, мындан аркы сабактарыңыздарда мыкты деңгээлде колдонсоңуздар болот. Баардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм, урматтуу кесиптештер. Бул программа болсо сиздерге жакты деген ойдомун. Мындан аркы сабактарыңыздарда колдонуп аракет жасап көрүңүздөр. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Ал эми буга чейин биз айтып жаткан iStop платформасы жакын арада ишке кирүүнүн алдында турат. Эгерде сиздер дагы iStop платформасын күтүп жаткан болсоңуздар, комментарийге өз ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Биздин каналга катталып, мындан аркы сабактарды дагы көрүп турсаңыздар болот. Бул видеону жакын кесиптештериңиздерге дагы жөнөтүүнү унутпаңыздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.